Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, Баткен телеканалынын көрсөтүүлөрүн түз эфир аркылуу улантабыз. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн жүрүшүндө биз элдик курултайдын ишмердүүлүгү туурасында кеп кылабыз. Тагыраагы курултайдын жыйынтыктары, аймактардагы делегаттардын ишмердүүлүктөрү, ошондой эле курултайда көтөрүлгөн көйгөйлөрдүн ишке ашуусу туурасында сөз кылабыз. Аталган теманын тегерегинде талкууга биз атайын студиябызга коноктор чакырганбыз. Сиздер менен тааныштыра кетсем, Айкынов Хаит Исраилович биринчи элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин мүчөсү келип отурат. Саламатсызбы? Ошондой эле Бекмуратов Баймурат Асатович биринчи элдик курултайдын Баткен облусу боюнча төрагасы, ошондой эле аксакалдар кеңешинин төрагасынын орун басары келип отурат. Саламатсызбы? Ошондой эле биринчи элдик курултайдын Кадамжай району боюнча төрагасы Максутов Мурсалим жана Лейрек районунан атайын делегаттар, аймактык делегаттар келип отурат. Каттабек Шамшиев жана Бобомурат Рахматуллаев келип отурат. Студиябызга кош келипсиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көрсөтүүнүн башында эскерте кетүүчү нерсе, көрсөтүүбүз түз эфирде жүрүп жатат. Жогоруда биз айтып өткөн элдик курултайдын же болбосо аймактагы делегаттардын ишмердүүлүгү туурасында өзүңүздөрдүн суроолоруңуздар же болбосо сунуш пикириңиздер болсо экран астында жазылган WhatsApp номерине SMS аркылуу калтырсаңыздар болот. Келген коноктордон жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Алгачкы эле суроону айтайын, баарыбызга эле маалым, ушул элдик курултайдын өткөнүнө бир канча убакыт болуп калды. Мына ушул убакыттан бери аталган курултайдын ишмердүүлүгү кандай жүрүп атат? Аймактардагы делегаттар бүгүнкү күндө эмне менен алек болууда? Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Мына биздин мамлекет өзүнүн демократиялуу принциби менен өнүгүп жашап атканына 30 жылдан ашуун убакыт өттү. 32-нчи жыл толуп атат. Ошонун арасында ар кандай көз караштар, ар кандай пикирлер менен, ар кандай аракеттер көрүлүп аткандыгынын дагы бир белгиси катары былтыркы жылкы август айындагы президентибиздин жарлыгына ылайык биринчи элдик курултай чакырылып, ошол элдик курултайга жерлерде курултайлар өтүп, ошолорго делегаттар шайланып, ар бир айылдан, ар бир айыл өкмөттөн делегаттар шайланып, ошол айыл өкмөттө 2ден республикалык биринчи элдик курултайыбызга өкүлдөрдү шайлашып, ошол жерде өздөрүнүн жашоодогу болуп жаткан көйгөйлөрү, маселелерин көтөрүшүп, республика боюнча 1074 делегат шайланып, 2022 жылдын 26 ноябрында резолюциясы кабыл алып, 25-и, 26-сы, 27-си күнү Бишкек шаарында чоң Кыргыздын сыймыгы болгон филармониябызда ошол курултайыбызды өткөрүп, президентибиздин өзү түздөн түз катышуусу менен аткаруу бийлиги, министрлер кабинетинин төрагасы, жогорку кеңештин депутаттары төрагасы баш болуп, ошону менен кошо бүтүндөй Кыргызстандагы жашап аткан жашоочулардын өкүлдөрү 1074 өкүлү катышып, ал жерде бүтүндөй элибиздин көйгөйү, жерлерде болгон көйгөйлөрү айтылып, 3,5 миңден ашуун суроо талаптар келип түштү. Мына ошол суроо талаптардын арасында ар бир айыл өкмөттөн 3төн маселе көтөрүлүп, ошол айыл өкмөттөгү эң биринчи чечүүнү талап кылган маселелер көтөрүлүп, ошол маселелердин аткаруу бийлигине президенттик аппараттын кызматкерлери аркылуу ар бир маселе көз жазымында калбай иликтенип, ошол ким тарабынан аткарылат, канча бюджет каралат, кандай маселелер көтөрүлөт, же болбосо бюджет каралбай жөн эле бир аткаруу бийлигинин өзүнүн чечими менен аткарылууну талап кылган маселелерден бери көтөрүлүп, ошолор аткарууга алынып, көзөмөлдө азыр бүгүнкү күндө президентибиздин жеке көзөмөлүндө турат деген ишеничибиз бар. Анын айтканыбыздын себеби ошол президентибиздин аппаратынын кызматкерлери тарабынан ар бир тармакка, ар бир аткаруу бийлигинин өкүлчүлүгүнө, областтык администрациядан баштап айыл өкмөтүнө чейинки маселелер жеткирилип, ошол ким тарабынан канча бюджет аркылуу же болбосо кандай болуп чечилүүсүнөн бери коюп аткарылып келди. А биз эми кеңирээк биздин өзүбүздүн областтык делегаттар аркылуу көтөрүлгөн маселелерди жеринде 3 шаар, 3 райондо мына өкүлчүлүктөр, делегаттар,
аткаруу бийлигинин өкүлдөрү ошол министрликтердин тармактарынын жетекчилери менен топтолушуп алып, Кадам жайда, Баткенде, Лейлекте, бүт жерлерде ошол биздин койгон талаптардын аткарылуусунун акыбалы жөнүндө кандай болуп атат, ошону жеринде аткаруу бийлиги менен бирге маселени коюп, ошол жерде кээ бирөөлөрү аткарууга алынгандыгы, кээ бирөөлөрү аткарыла албай тургандыгы, анан кээ бирөөлөрү аткаруунун үстүндө жүрүп аткандыгы жөнүндө кеңири баарлаштык. Андан сырткары ушул баарлашуу аркылуу биз жерлердеги элдин дагы көтөрүлүп аткан маселелерине күбө болуп атабыз. Мына ошого окшогон эл ишеничин бүгүнкү күндө ушул курултай жөнүндөгү институтка дагы артып атканына биз күбөбүз, жана ошол элдин өкүлү катары кеңири айтып кетүүгө уруксат бересиздер. Мына Хайит Исраилович, Мырзалы менен, мына Каттыбек агай, Бабамурат агайлар бүгүн отуруп алып туруп, курултай жөнүндө, мыйзам жөнүндө дагы кичине талкуу кылайлы деген пикирге келип отурабыз. Себеби биз кече май айынын 10-унда Жогорку Кеңеш тарабынан биринчи окууда концепциясы гана кабыл алынды. Бирок ошол концепцияга кирген маселелердин ичинен бир топ маселелер элдик курултай жөнүндөгү мыйзамда долбоорунан алынып салынгандыгы бизди өкүндүрүп атат. Себеби бул дагы эл арасында кайчы пикирлерди жаратып атат. Бул курултай жөнүндө мыйзам кабыл алынуусу менен биздин элибиздин үмүт аткан, ишенген бир институту жөнүндө мыйзамды толук кандуу кабыл алып берилсе, Жогорку Кеңеш тарабынан бул дагы бир элибиздин ишеничин, келечекке болгон умтулуусуна көмөгү тиет деген ишеничибиз бар. Чоң рахмат, Баймурат Асатович, сиз айткан конституциялык ошол курултай жөнүндө конституциялык мыйзамга көрсөтүүнүн жүрүшүнө кенен токтолобуз. Мен азыр сиздин жообуңузга кошумча ошол аймактан келген делегаттарга суроо бергим келип атат. Жогоруда берип өттүм. Курултай өткөндөн бери сиздердин азыркы учурдагы ишмердүүлүгүңүздөр кандай жүрүп атат делегат катары? Микрофондо алып. Biz Leylek rayonu boyunca delegat katары elder menен işlerdi alıp barıp жатабыз. Азыркы учурда мисалы 3 маселе койгонбуз, 3 маселени чечилген жок. 3 маселе турат. Маселеден сырттагы бир канча маселелер боюнча ошо эл айтып бизге жеткирип жатат, ошо боюнча ham иштеп жатабыз. Азыр мисалы жаштардан сурасак, миграцияда жүрөт да, Россияга кетип атат. Эмнеге кетесиң деп сурасак, улар айтат, мен үй салам, машина алам, той кылам дейт да. Той маселеси ham бизде кыйын да. Мына президенттин аза күтүү боюнча жобасы чыкты. Ошо жобадан кийин кичине немелер кыскарды, марекелер, ысырапкерчиликтер кыскарды. Бирок ошону бир мыйзамдаштырып кыскартылсак жакшы болот экен да, той марекелерди. Азыр балдарды тапкан ошо уяк бияктан чет өлкөлөрдөн иштеп келгендер бар, ошого кетип, ошол боюнча иштеп жатабыз. Чоң рахмат. Ошол суроо жоопко кошумча дагы жалпы эле берейин. Негизи курултайдын жүрүшүндө баарыбыз көрдүк, билдик. Курултайдын жүрүшү боюнча Баткен облусунун бир канча ошол социалдык, экономикалык бардык тараптагы көйгөйлөрү айтылды. Бирок ошол айтылган маселелер айтылган жерде калып кетпедиби? Бүгүнкү күндө көйгөйлөрдүн ишке ашуусу, аткарылышы кандай жүрүп атат? Ар бириңиздер өзүңүздөрдүн аймактардан кандай көйгөйлөр көтөрүлдү? Бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде ишке ашып жатат ушул нерселер? Рахмат. Мен башта ушул курултайдын канчалык көпчүлүк айтат, курултай өзү керек беле деп сураган берген суроо бар да. Ошого айтат элем, ушул жерлерде болгон курултай, ошол мисалы үчүн шаарда болгон курултай, анан барып республикада болгон курултайды көрүп, бүгүн элибиз курултайга ушул муктаж экен. Ал бүгүн ошол элдин талабы ошондой экен бүгүн. Ушуну моюнга алыш керек да. Ошондой эле экинчи тарап, мисалы үчүн аткаруу бийлиги, президенттин өзү ошо курултай бүткөнгө чейин 2 күн бардык ишин токтотуп коюп, 2 күн ушу курултайда отуруп укту элди. Демек,
президентте дагы, аткаруу бийлигинде дагы ошондой муктаждык бар экен, жана маалыматка муктаждыгы бар экен. Албетте айтылган жана жергиликтүү курултайларда аныкталган маселелер көпчүлүгү мурда айтылып жүргөн. Мисалы үчүн Баткен шаары боюнча биринчи газдаштыруу деп эл ошо көпчүлүк кол көтөрүп ошону тандады. Газдаштыруу бул ошо 90-жылдардан бери келаткан маселе да. Менин эсимде бар, Жумагулов бир депутат болуп ошо жерден ушу Баткенге чейин бир линия тартса болбойбу деген суроо берилген да муну. Анан бери бир жана Арзыбек Буркановдун убагында проект түзүлгөн, бирок ошол бойдон жылбай келатат. Бүгүн мен ошол боюнча кайрылып сурасам, бүгүн ошол мисалы үчүн бир күндүн массивиндеги газ куурлары бардыгы баягы чек ара такталып, баягы толук Кыргызстанга өтүп жатат, азыр өтүп. Ошол процесс бүтүшү менен берги маселе каралат деп атат. Бирок маселе ошол эмеге күн тартибине коюлган, бирок азырынча эмеси жок. Экинчи маселе теке секирик маселеси коюлган. Бул эми бир Баткен шаары эле эмес, бул Баткен районунда, бул областтык керек болсо республикалык маани. Себеби бул ошол долбоор ишке ашса бир 40-50 миң гектар жер өздөштүрүлгөн эме долбоор бар. Ал дагы эгер чындап аны ошол маселени издеп келсе, бүгүн ошол бийликтин 7-кабатында бир чогулган документтер 1 папка, 2 папка болуп жатса керек. Анда долбоору бар, башкасы бар, канча жолу сунуш берилген. Бирок азырынча ал жөнүндө ал дагы жанагы 40-жылга чейин бир канча өнүктүрүү программасына кирген. Азырынча ал боюнча дагы эмеси жок. Анан үчүнчү маселеси өндүрүштүк зона, промзона деп шаарга ушундай шаардын аймагын кеңейтип жана өндүрүшкө жана ишкерлерге шарт түзүп берүү, жер берүү маселеси коюлган. Ал эми буга чейин жартылай азырынча бир 70-80 гектарды ошондой зона түзгөн. Ал бир жарымы берилген, жарымы турат. Бирок проблема шаардын келечекте өнүгүшү үчүн ошо проблеманы ушул өкмөттөн, министрлер кабинетинен суранылган эле. Ал дагы ошо программага кирген, бирок азырынча ал боюнча эме жок кыймылдар. Себеби азырынча сиздерде бар, ошону иштетип турсаңыздар болот. Азыр Баймурат Асанович айткан жанагы жолугушууларды дагы ошол ар бир аймактарынан келген өкүлдөр, делегаттар айтты да ошону. Ошонун баарын иликтеп келсек, чындыгында бир 33-төн бири аткарылып бүткөндөрү да бар. Мисалы үчүн жер маселелери жана амнистия боюнча эле жана көбү чечилип калды. Бирок дагы бир бөлүгү, 3-төн бир бөлүгү азыр ошо күн тартибине коюлуп, иш эми эле башталып атат. Дагы бир 3-төн бир бөлүгү азырынча кыймылы жок. Аткарылбагандары көп. Мисалы үчүн Баткен шаарыныкы ошол бойдон турат. Башка эмелерде дагы бар аткарылбагандары. Бирок бул ушул канча болуп калды азыр? Жарым жылдан аштыбы? Жарым жылда ушунчалык результат. Бул дегендик ошол курултай ошондой керек экендиги, актуалдуу экендиги, эми курултайга анча-мынча сын айткандар күндө эле айтылып жүргөн, аны биз депутаттар деле билебиз деген айтылып атат да. Ошо депутаттар билген учурда дагы, айтылып жүргөн учурда дагы бул ушундай жана эмеге кыймылга келбей турган бир чоң күчтү күчтөндүрүп, баягы эмени жоопкерчиликти көтөрүп, жана аткаруу бийлигин жоопкерчилигин көтөрүп. Ошонун кандайдыр бир эмесинде өлчөмдө иш жүрдү. Башталды, мынчасы аткарылды, мынчасы аткарыла элек, мынчасы болбой атат деген жок дегенде баягы бир картина пайда болду да, биздин проблема көйгөйлөрдүн канчалык аткарылып аткандыгы, же болбосо канчалык маанилүү экендиги жөнүндө ушундай эмек. Чоң рахмат, Баймурат Асанович. Ушундай эле көйгөйлөр курултайда Лейлик районунун аймагында да айтылган. Канчалык деңгээлде, канча пайызы ишке ашып жатат? Албетте, жогоруда кеңири токтоп кетти Хайит Исраилович. Бирок мен область боюнча айтып койгону туура деп эсептеп атам. Себеби область боюнча жогоруда айткандай 3-төн 1 деп
шарттуу түрдө гана белгилеп алдык да. Шарттуу түрдө эми детально алып келсек, ар бир айыл өкмөттөн аткарылганы бар. Кээ бирөөлөрүндө вообще аткарылбай калгандары дагы бар. Анан кээ бирөөлөрүндө бардыгы аткарылып калгандары бар. Ошо көтөргөн маселесине, актуалдуулугуна, анан кийин чечүү мүмкүнчүлүгүнө жараша болуп атат. Бирок область боюнча айта турган эң негизги маселе биздин мына чек аралаш аймактарга берген статус жөнүндө талаптар көп болчу да. Мына ушул статустар толук кандуу жетпей атат да. Бул албетте мамлекеттин капчыгына дагы ылайык. Анан кийин ошол жерде жашоо шартына дагы ылайык болгон шарттар. Мына азыр Ак Суу айыл өкмөтүнүн өкүлдөрү айтып кетип атат, чек ара статусу жөнүндө маселебиз әле толук кандуу чечилген жок деп. Бул мына мыйзам күчүнө кирип толук кандуу ошо 1-январдан баштап чечилет деген маселе бүгүнкү күнгө чейин созулуп атканы, муну дагы ошол курултайчылардын көтөргөн маселелердин негизгилеринин бири. Ошол эле маселе Кадамжай районунда бар, ошол эле маселе Баткен районунда бар, ошол эле маселе Лейлекте бар, Сүлүктүдө бар, Кызылкыяда бар, Баткенде бар. Ошондой маселелерди чечүүнү талап кылат. Ал эми эл өкүлдөрү көтөрүп атабыз, биз ушуларды чечип атабыз дегени, биз ошолорго көмөк болуп, биз ошолорго кайра түрткү болойлу деген эле аракет, биз өзүнчө бир аракет кылып, башка бир институт катары аракет кылайлы деген ниетибиз жок. Биз элдин көйгөйүн, элдин маселесин аткаруу бийлигине, президентибизге, өлкө башчыларына жеткире турган, толук кандуу айта турган институт катары курултайдын зарылчылыгы бар деп эсептейм. Чоң рахмат. Сиз деле Кадамжай району боюнча аябай жакшы суроо берилип, агайларым жогоруда аябай жакшы белгилеп кетишти. Мен Кадамжай районунун бирлик айыл өкмөтүнүн делегатымын негизи. Бирок мен жалпы Кадамжай району жөнүндө айтканым дурус сураак болуп турат. Анткени мындай маселе, мен сөздү ушул жерден баштагым келип атат да. Негизи эле курултай мындай керекпи деген суроого агайларым аябай жакшы жооп берип кетишти чындыгында. Мен ушул жерден киргим келип турат темага. Курултай негизи чындыгында аба менен суудай керек экендигини биз өткөн республикалык деңгээлде өткөн курултайдан билдик. Анын азыр сиздин сурооңуз мисалы канчалык деңгээлде максатына жетти, айтылган көйгөйлөр кандай бүттү деген, кимиси чечилди, чечилбеди деген суроо болуп атпайбы? Бирок негизги маселеге келип такалсак, бул жерде анын чечилип эмес, биздин жогору жактагылардын ошондой көйгөй бар экендигини билгендиги. Бул биринчи утугубуз. Реалдуулукта булар көмүскөдө болчу. Буга чейин булар көмүскөдө болчу. Эми бирок аткарылуусуна келсек, маселе мындай. Мисалы үчүн көп адам сырттан оппозиция болуш, ар бир адамдын колунан келет да. Бирок иштин ортосуна кирип аткарыш көп адамдын колунан келбейт. Мисалы үчүн өкмөт менен биздин жергиликтүү эл менен өкмөттүн ортосундагы процесстерди салыштырсак, биз айтылган көйгөйлөр, мисалы үчүн жалпы Кадамжай району боюнча каналдар боюнча, суунун тартыштыктары боюнча, мектептердин, бала бакчалардын курулбай жаткандыгы, алардын эскилигинин жеткендиги боюнча, чек арабыз бар, чек ара боюнча бир топ көйгөйлөр айтылган. Бирок ошонун жана агайларым айткандай канча бир проценти чындыгында чечилип келип атат. Мисалы үчүн мен мындай эле айтайын, мисалы бир эле мисал берейин. Бизде Ражавали деген агайыбыз бар, Бүргөндү Актурпак айыл өкмөтүндө. Ошол жерде мисалы үчүн ошол курултайдан кийин бир топ депутаттар келип, ошол жака чоң бир каналдын проекттерин башташып атат. Бул бир чоң жетишкендигибиз. Биз болсо Айдеркенде, мисалы үчүн мына бирлик айыл өкмөтүндө дагы бир тобубуздан жакшы бир суу алып түшөлү, ошол жакта көйгөй айтылган болчу. Ошону чечүүнүн үстүндөбүз. Проект ишке ашып, азыр проект болуп турган ошо. Бирок бир нерсени билиш керек. Делегатмын деп сырттан мурда жөн эле карапайым калк катары сырттан ошону билбей, канчалык мүмкүнчүлүгү бар экенин өкмөтүбүздүн, канчалык мүмкүнчүлүгү бар экенин билбей жаткан болсо, бирок бүгүн биз кирип ортого чындыгында ал эмне үчүн ишке ашпай жатат, капчыгы кандай, мүмкүнчүлүгү кандай экендигини билип, биз алар менен туура тыгыз байланышта иштегенге аракет кылып атабыз. Бул биз үчүн чоң жетишкендик. Буюрса мыйзам боюнча алдыда сөздөр болот. Эми ушу курултайдагы көтөрүлгөн көйгөйлөрдүн аткарылышы боюнча биз жогоруда айтылып өттү. Эң негизгиделген ушул 3 көйгөй боюнча барганбыз да. Биз ошол айылда жыйын өткөрүп, ошо элдин катышуусу, делегаттардын катышуусу менен биздин Ак Суу айыл өкмөтү негизги 3 проблеманы айткан да. Биринчиси ошол
чек ара статусу маселеси болгон. Себеби биздин Ак Суу айыл өкмөтү Тажикстандын 3 району менен чектешкен айыл өкмөт болуп эсептелет. Анан экинчиси жол маселеси болгон. Себеби биздин Ак Суу айыл өкмөтү жол эң мындай начар абалдагы, лейлик боюнча эң жолу начар абалдагы айыл өкмөт. Үчүнчүсү анан бизде ошо Жеңиш айылында бала бакча жок бүгүнкү күнгө чейин. Ошол мектептин бир бурчунда жайгашкан да. Ошол негизги 3 нерсени айткан. Анан биз ошо курултайдан келгенден кийин дагы лейлекте ошо акимчиликтин жыйындар залында Баймурат Асатовичтин башчылыгында айыл өкмөттүн башчылары, делегаттары чогулуп жалпы жыйын өткөргөнбүз ошол көйгөйлөрдүн аткарылышы боюнча. Анан биздин Ак Суу айыл өкмөтү ошол чек ара статусуна илинди деп айтылган, бирок иш жүзүндө жана айтып өттү, баягы кошумча пенсияларга төлөнчү аны чечилген жок, бирок иш кошулду деп кошулду да. Ак Суу айыл өкмөтүндө 5 айыл толугу менен ошол чек ара макамына илинди. Анан экинчиси ошо жол маселеси быйыл эми башталат, болот деп атат. Буюрса ошо үмүт кылып турабыз. Ал эми үчүнчүсү ошол бала бакча маселеси али бул чечилген жок. Буюрса болуп калат деген үмүттөбүз. Эми ушул нерселердин бардыгы ошол курултайдагы шайланган делегаттардын ошол катышуусу менен, ошолордун аракети менен ошол жогорку жыйында ошол президенттин катышуусунда курултайда бул бардыгы айтылды. Эми курултайга саясатташтырып атканы бул мындай түшүнүш керек да, бул курултай өзү коомдук башчылыктагы уюм. Муну эч кандай бир каражатты талап кылбайт, эч кандай айлык албайт. Болгону ошо элдин көйгөйүн ошол президентке, жогорку жетекчиликке, бийликке жеткирүү. Эч кандай саясий орган эмес. Мунун болгону эле жакшы. Себеби көйгөй, кемчиликтер, мисалы негизи бизде адат бар го, мындай кемчиликтерди чоңдордон мындай жашырып, жимсалдап коймой адат бар. Бул көйгөйдүн канча айтылганы ошончолук жакшы бул. Элге дагы, бийликке дагы, коомчулукка дагы жакшы да. Ошо Франциянын саясий ишмеринин бир сөзү бар го, Клемансо айткан. Бардыгы сүйлөгөн элдери, бардыгы сүйлөгөн өлкөгө даңк, элдеринин бардыгы унчукпаган өлкөгө маскарачылык деген сөз бар да. Ошо кемчиликтер, көйгөйлөр, сын пикир айтылып турганы бул жакшы эле нерсе. Ошол менен айтат. Пикириңизге негизи курултайдын жүрүшүндө айтылган бардык көйгөйлөр жергиликтүү бийликтин аткаруусундагы эле маселелер айтылды да, негизи ошолордун жергиликтүү бийлик тарапынан ишке аша турган эле маселелер айтылды. Бирок тилекке каршы айрым учурда бул нерсе көйгөй жаратып келгендиги үчүн ошол курултайда сиздер тараптан айтылып келди. Бүгүнкү күндө эми ошол сиздер курултайдын жыйынтыгы менен делегаттар дейбизби, жергиликтүү бийлик менен кызматташууңуздар кандай болуп атат? Кандайдыр бир көйгөйлөр чечүүдө алардын салымы же болбосо орду, мааниси канчалык болуп атат? Туура. Негизи ушу курултай жөнүндө жарлык, президенттин жарлыгы чыккандан кийин курултай жөнүндө сөз башталып, анан баягы жерлерде курултайда өтүп, да байкаган адамга курултайга элдин ишеничи же болбосо арткан эмеси өтө жогору болду да. Курултай десе курултайда чечилет экен деп, курултайга делегат эметкенде дагы шайлаганда дагы ушу биз өзүбүз жергиликтүү эмелерде шайландык. Ошондо дагы ушу курултайга болгон үмүт өтө зор болгон да. Аны туура айтасың. Жанагы көтөрүлгөн маселелердин президент өзү да айтты, где-то 60-70% жергиликтүү деңгээлде чечиле турган эле. Мисалы үчүн балдар бакчасы, мисалы үчүн бир 5 миллион, 6 миллионго салына турган балдар бакчасы деле республикага жетип атат. Ал эми негизи ушул жерде чечилип, жергиликтүү деңгээлде чечиле турган маселелер деп айтылды да. Мисалы үчүн бир айылга таза суу киргизүү, ушуга окшогон маселелер, мына жол маселеси, Аксайдын жолу чындыгында азыр Лейлекте ушундай көңүл бура турган маселелер да булар. Ошондой анан азыр
мына социалдык тармакты карасаң, баягы болгон мисалы үчүн ишенич, баягы эметкен айрымдары уже жазат. Курултай өзү керек беле. Курултайга дагы ишенич болбой калды деген. Себеби баягы аткарылбай аткан болсо, мисалы үчүн ошол маселе жылыш жок. Бул дагы ошо мурдагыдай болуп эле калып калат экен да деп адамдар аз да болсо жана көңүлү калган эме болуп атат да. Биздин жана жерлерде өткөргөн райондордо, башка областтарда областтык жыйындарда өткөрүлдү да. Ошолордо могу айтылган, мисалы үчүн Баймурат Асат экөөбүз 3 район шаарда өткөрүп, ар бир айтылган эме боюнча эме карап чыктык, маселе боюнча. Бул аткарылды, бул мынанча аткарылды, мынча аткарылбады дегенди бардыгын. Азыр биз цифровой алып чыксак дагы так маалымат чыгат. Ушунун бардыгы жана сен айткан жергиликтүү бийлик менен канчалык. Жергиликтүү бийликтин аларды да угуп атабыз да биз. Алар айтып атат, биз мынандай дагы. Анан ошол жерде дагы ушул кийинки жолугушууларда айтып атат. Биз ошол эмелерди өзүбүздүн жергиликтүү мүмкүнчүлүк жетишпей жаткандыгынан анан кайрылганбыз. Анан процедурасы кандай болду десе, биз сураштырып областка кайрылдык. Ошондой баягы жанагы айтылган проблемалар, көйгөйлөр иш-чара түзүлүп, кайра жергиликтүү областка, районго кайта жөнөтүлгөн да. Анан айтат, канчалык кереги бар эле. Биз өзүбүз эле ушу өзүбүз менен өзүбүз эле ушу сүйлөшүп алат элек да деген. Ооба, туура. Анын эмеси бир жүйөлүү себеби бул биринчиден ошо жергиликтүү маанидеги маселелер көп көтөрүлгөндүгү. Экинчиси бул каражат маселеси. Мамлекеттин казынасынын мүмкүнчүлүгү. Ооба, эми баягы мамлекеттин өнүгүүсүнүн 5 жылдык, 10 жылдык перспективалык өнүгүүлөр пландары түзүлүп, иш-чараларга киргизилген. Бирөө 5-чи жылга чейин каралат, бирөө 3-чү жыл каралат, бирөө келечекте каралат деген эмелер болуп атат. Бирок баягы элдин курултайга болгон үмүтү өтө жогору болуктан, бул баягы эле турбайбы деп атат да. Реалдуулук, бүгүнкү турмуш, ооба, өзгөрүштөр бар. Мисалы үчүн, реально ар бир адамдын өзүнө эметкенде эле, мисалы үчүн, жанагы пенсияга, мисалы үчүн, сезилерлик кошулду. Чек арада эмеге статусун алгандарга, мисалы үчүн 2000ден кошулду. Жөлөк пулдарга кошулду. Айлык акылар көтөрүлдү. Ал реалдуу ар бир үй бүлөгө баягы таасири тийди да ошонун. Бирок биз бүгүн баягы үмүтүбүз чоң да, бүгүн Аксайдын жолу качан асфальт болот? Мисалы үчүн, мени азыр эфирге чейин сүйлөшкөндө, мисалы үчүн Айдаркенден келаткан жол, жанагы Сокко чейин, Чечмеге чейин асфальт болду, а бери жагы Соктон бери жагы Баткенге чейин качан болот? Себеби бул дагы бир жол да. Альтернативный өткөндө былтыркы акыркы жанагы чек арадагы согушка байланыштуу бул жолубуз тосулуп калып, башка жолдорду издедик да. Бул күндөлүк турмушка керектүү, ошол эле мезгилде ушул көтөрүлгөн маселе стратегиялык, мамлекеттин өз көз карандысыздыгына байланышкан маселелер болуп атат. Ушундай маселелерди мамлекет ошо чечим кабыл ала турган органдар ошондой маани берип, баягы элдин көйгөйүнү туура кабыл алып, керек болсо кошумча изилдеп, ошол маселелерди аткарса жакшы болот. Мен кошумча пикир айтайын. Курултайчы делегаттар менен бийликтин, өкмөттүн, же болбосо акимчиликтин, же шаардын, облустун деңгээлинде мамилелери кандай болуп атат? Чындыгында маселе мындай. Жана мен жогоруда айткандай эле, биз ушул жергиликтүү элдин муктаждыгын жаратып аткан эле көйгөйлөр менен чыгып атабыз да. Ал көйгөйлөрдү биз айтпасак башка бирөө айтат. Делегат айтпаса дагы башка бирөө айтат. Бирок аны чечүү процесси сөзсүз өкмөткө келип такат. Ошон үчүн биз айткан көйгөйлөр аркылуу өкмөт менен биз тыгыз эле байланышта иштеп атабыз. Эч кандай мамиле бузулуу, же болбосо аларга биз альтернатива жаман көрсөтөлү, же болбосо башка бир деген таптакыр оюбуз жок. Мына коомчулукка да ушуну айтып коюш керек. Анан дагы бир маселе бар. Райондун деңгээлде, же болбосо айыл өкмөттөр менен кээ бирки делегаттарыбыздын мамилеси туура болбой атабы? Болушу мүмкүн, болбой атышы мүмкүн. Ага бирок мамлекеттин катчыгына көрө жараша жумшалып атат. Кээ бирки делегаттар түшүнбөй, же болбосо ушул ишке ашпай жатат деп
алар менен чырдашып калган учурлар болуп атат. Бул факт. Бирок жалпылап айтканда делегаттар менен бийлик өкүлдөрүнүн мамилеси аябай жакшы, тыгыз байланышта. Бардыгыбыздын көйгөйүбүз окшош, ошол жергиликтүү деңгээлдеги көйгөйлөрдү чечебиз деген үмүттөбүз. Бир нерсе берейин деген суроом, себеби буга чейин жана жогоруда айтып өттүм. Ошол эле суроолор жергиликтүү бийликтин деңгээлинде чечиле турган маселелер кайталоо иретинде кайра айтылып калды сиздер тараптан. Анан азыр сиздер айтып атасыздар, айрым көйгөйлөр чечилип атат кайсы бир деңгээлде. Ошол маселелердин чечилүүсүндө кайра эле ушул жергиликтүү бийликтин салымы болуп атабы, канчалык деңгээлде деген суроону берип келип атат да. Уруксатпы? Мына жогоруда биздин делегаттар кеңири маалымат берип кетишти. Аткаруу бийлиги менен делегаттардын ортосундагы мамиле эң тыгыз, эң бүгүнкү күндүн талабы деп эсептейм. Аткаруу бийлиги ушул делегаттардын көтөрүп аткан маселесин, анан кийин бул маселе бир эле делегаттын эмес, бүтүндөй ушул жашоочулардын, ошол аймактын тургундарынын маселеси экендигине маани берип жатат. Ага бир мисал, мына Кадамжайда райондун акиминин өзүн жетектеп отурганы, Кызылкыянын шаарынын вице-мэринин келип катышып берип, ошол жерде көтөрүлүп аткан маселелерге маани берип аткандыгы, ар бир айыл өкмөттүн башчысын отургузуп, ар бир райондук мекеме ишкананын жетекчисин отургузуп алып туруп, делегаттын туруп берген суроосуна түздөн түз ошол жердеги көтөрүп аткан маселесин чечилүүдүн, аткарылып аткан иштерге берип аткан маселеге Кадамжайда дагы, Баткенде дагы, Лейлекте дагы, Сүлүктөдө дагы, Баткен шаарынын дагы берип аткан мааниси, бул делегаттардын көтөрүп аткан маселеси жалгыз делегаттык эмес, ошол аймактын тургундарыныкы экендигин не маани берип аткан аткаруу бийлигинин иштеп аткан деңгээлин көрсөтүп атат. Мына ушул биздин курултайдын жетишкендиги, курултайдын маанилүүлүгү, курултайдын бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекетине, Кыргыз өлкөсүнө керек болуп жаткандыгынан белги берип аткандыгы. Бир нерсени айткым келет да. Ушул бийлик менен элдин, делегаттардын ортосундагы мамиле эң биринчи ошол жердеги аткаруу бийлигинин жетекчисинин жеке эмесине да көп байланыштуу. Жөнөкөй эле маселе. Жөнөкөй эле. Бир ошо жетекчи курултай бүткөндөн кийин баягы делегаттарды чакырып өзү кел, не болду, мына айткан маселелер не болду, мына кандай болду деп кызыгып сурады. Бир жерде делегат өзү кирди. Биз барып келдик, мындай болду деген. Айырмасы барбы? Туура. Мамилеге жараша. Ошол жердеги жетекчи, мисалы үчүн айыл өкмөтү, акимби, ким болсо дагы ошого ушул менен өзү билинип атат да. Бир жерде, мисалы үчүн Лейлекте болсо керек. Айыл өкмөттүн башчысы ошо эки делегатты алып, 5 айыл болсо 5 айылга тең алып барып эл менен жолуктурду. Да. Алар билгенини, көргөнүн айтты, укканын айтты, не кылганын айтты. Дагы угуп, эл менен баягы байланыш чыныгы, жандуу байланыш пайда болду да. Бул баягы айерде бул курултай керек эмес экен деген адам жок. Айерде укту да, унанды. Барыны бар деди, жогуну жок деди. Бирок ал укту. Анан бираз анда берки аткаруу бийлиги айтты, мен мындай кыламын, мен жетемин, айтамын, барамын, келемин деп бир өзүнүн аракеттерин айтты. Ал эл менен баягы аткаруу бийлигинин ортосунда байланыш чыңдалды дегеним. Эң жөнөкөй дагы бир жолу кайталагым келет, ошол аткаруу бийлигиндеги чечим кабыл ала турган кызмат орундарындагы адамдардын жеке жанагы жетекчилик, жанагы эме болгон сапаттарына көп байланыштуу болот экен. Туура айтасыз. Мен кошумча берейин. Келечек үчүн дагы аябай бир жакшы нерсе айткым келип атат. Бул мындай маселе бар. Бул жанадан бери сөз болуп атпайбы, мисалы үчүн бул коомчулукта да сөз болуп атат да, курултайда мурдагы эле көйгөйлөр, мурдагы маселелер депчи. Кайталануу маселеси депчи. Бул кийинки курултай болсо, дагы 3 жылдан кийин болобу, 1 жылдан кийин болобу, Кудай буйрса мыйзам менен бекитилип, ал курултайда дагы ушул маселелер айтылат. Көбү. 10 жылдан кийин болсо, эгер ушул чечилбесе, 10 жылдан кийин дагы ушул маселелер айтылат. Анткени биз мына мамлекетибизге 32 жыл болуптур. 32 жылда чечилбеген көйгөйлөр бүгүн айтылат. Дагы 10 жылдан кийин дагы айтылышы мүмкүн.
Демек кайталануу деген процесс болбош керек. Бизде ар бир нерсе өзүнүн факторунда чечилет. Чечилген маселе артта калып, чечилбегендер кайра айтылып, ал чечилүүгө муктаж. Ошон үчүн бул келечек. Ошол жана коомчулукта дагы ушуну айтышыбыз керек да, мында кайра ушул көйгөйлөр көтөрүлүп атат. Ал көйгөйлөрдөн башка көйгөйүбүз жок болсо, демек ошол көйгөйлөр көтөрүлөт. Ал муктаж. Лейлик районунан келген делегаттарга суроо бергим келип атат. Негизи эле сиздердин ишмердүүлүгүңүздөр түздөн түз эл менен байланышат да. Жана жогоруда Хайт Исраилович, Баймурат Асатович да айтып өттү. Эл менен жолугуштукту айлык мисал курултайдан кийин сиздер эл менен жолугушуу өткөрдүңүздөрбү? Негизи эле сиздердин ишмердүүлүгүңүздөр кандай багытта жүрүп жатат? Сиздерге мисалы эл көйгөйүн айтыш үчүн кантип кандай жол менен кайрылса болот? Жалпы эле элдин көз карашы сиздерге кандай болуп атат? Ел менен жолугуштук айыл өкмөт башчысы Кудаяр Рустамбек бизде ел менен жолугушуп, сүйлөштүк, көйгөйлөрдү элден угуп, жазып, анан биздин группалар бар, мына Баймурат Асатович бизге баш, бул кишиге жеткирип турабыз. Анан дагы бир пландаштырып койгонбуз. Жакында мына Баймурат Асатович баш болуп, биздин айыл өкмөткө барып, ар бир айылда ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, элдин көйгөйлөрүн угуп келебиз деген ниетте. Сиздердин эл мисалы кандайдыр бир көйгөй менен кайрыла турган болсо, сиздерге кандай жол менен же атайын жумуш ордуңуздар барбы? Эл менен байланышыңыздар кандай? Бизде азырынча атайын жумуш орун жок. Бирок ошол курултайга жаңы уюштурулуп атканда ошо айылдык клубда жолугушканбыз. Анан айыл өкмөттүн башчысы өзү келип, жетекчилер, кызматкерлер келип, ошо катышып, эл менен кошо баягы көйгөйлөрдү аныктап туруп, биз жөнөп атканда дагы бүт баягы керектүү жерлерге баягы 3 көйгөйдөн башка дагы проблемаларды жазган да, баягы кагаздарды бүт даярдап берип, МЧСке, транспорт министрлигине, бүт керектүү жактарга, ошол өзүнөн шайланган депутаттарга, президенттик аппаратка бүт кагаздарды даярдап берген. Анан биз барып ошол тийиштүү жерлерге жеткирдик. Бүгүнкү күндө дагы ошол өзүбүздүн округтан шайланган депутаттар менен дагы байланышып турабыз. Мына азыркы көйгөйлөрдүн аткарылышы боюнча алар дагы телефондордо ошо маалымат берип турат. Биз дагы аларды ошо айылда элдерге жеткирип сүйлөшүп байланышып турабыз. Бирок туруктуу атайын дайындалган орун, жумуш орун жок. Эми делегат болуп шайлангандан кийин кана эмес, бир элдин ичинде жүрүш керек да, патриот болуш керек. Анан айыл өкмөт менен бирге жүрүш керек, күнү түнү менен сүйлөшүп туруш керек. Анан социалдык тармактарда көйгөйлөрдү сурап билип, анан объявление кылып туруш керек да. Өзүбүз аракет кылышыбыз керек да. Элдин өзүнүн талап кылган жолусу, өзү көтөргөн көйгөйлөрдүн чечилүүсү боюнча кызыгуусу барбы? Негизи сиздердин ишмердүүлүгүңүзгө көз караштары кандай болуп атат элдердин? Эл кызыгып атат. Биз мына кече бир күн болду, ошол жол боюнча райондук жетекчиликке келип кетишти. Жаштар, аксакалдар, кыскасы айылдагы баягы активдүү жарандар келип, ошо жол боюнча келип кайрылып кетишти дагы. Эми бизде Лейликте азыр ошол райондук рай борбор менен ошо асфальт болбогон эң биздин айыл калганда Ак Суу айыл өкмөт. Ошондон элдердин бүт болгон ою азыр ошо жол оңдолсо экен деген, ошо башка проблеманы анча башкалар буюрса бүткөн. Бизде таза суу бар, мектептер жаңыдан салынып атат. Азыр мына Жаркыштак айылына дагы жаңы стандарт мектеп курулуп атат. Башка маселелер ошол жолдун алдында билбейм элге анча көрүнбөй атат. Ошо жол деп калганда, ошо кече дагы келип кетишти, кайрылып акимчиликке жолугушуп. Кичине кошумчам бар. Кечиресиз, аталган маселе жалпы эле билем, жол маселеси негизги көйгөй деп атпайсызбы? Талап кылган көйгөйдүн чечилбей жатканынын себеби барбы? Негизи былтыр башталат деген жол. Анан былтыр кечирээк башталып калды окшойт. Акча кеч бөлүнүп калып, анан күн суу түшүп калганына байланыштуу токтоп калган да. Анан быйыл эми
азыр башталат деп атат, бирок башталган жок. Башталып калат деп үмүт кылып турабыз. Былтыр себеби акча бөлүнгөн деп аткан, болот деп, сөзсүз болот деген да. Анан бирок суук түшүп калгандыгына байланыштуу калып кеткен. Ошол боюнча азыр пока иш жилелек, бирок азыр болот деп атат, эми буюрса болуп калса жакшы болот эле. Рахмат. Бул Ак Суу айыл өкмөтү чындыгында мына жогоруда делегаттарыбыз, курултайчылар айткандай эң жолу татаал, жолу начар айыл өкмөттө. Мен областты бүтүндөй кыдырып жүрөм. Ушундай жолу начар, каттамы начар жерди көрө элекмин. Чын-чынына келгенде бул капиталдык салымдарда кирген. Разаков Ак Суу Жаркыштакты жолу деп. Ошонун 5 километри былтыркы жылгы капиталдык салымдарга кирген болчу. Бул 2 жылдан бери кирип атат. Пандемиянын таасири, анан былтыркы чек арадагы кагылышуулардын таасири тиүү менен гана артка жылып калып атат. Албетте бул мамлекет тарабынан капиталдык салымдар беренесине жогорку кеңештен дагы кирип, министрлер кабинетинен дагы кирип өткөн маселе чечилүүдүн алдында турат. Бирок пандемия, жогоруда чек арадагы кагылышуулар, ошого окшогон тышкы таасирлердин аркасында гана артка, убактынча артка созулуп келе жаткан маселе. Бүтүндөй ошол 8000 калкы бар айыл өкмөттүн көтөрүп аткан маселесинин эң негизгиси, эң маанилүүсү ушул. Инфраструктуралык түзүм, карым катнашты жакшыртпасаң, ал жерде жашоо өзгөрбөйт. Ошол себептен элдин дагы көтөргөн маселеси, анан мен дагы кичине кошумчалап кете турган нерсе, жергиликтүү бийлик азыр курултайдын көтөргөн маселесинен пайдалануу менен бир топ маселелерин чечип алып атат. Өзүнүн элдин алдындагы аткаруу бийлиги катары аткарып аткан маселесине маанилүү экендигине өздөрү баа берип, ошол курултайчылар менен тыгыз иштешүү аркылуу аброюн, аткаруу бийлигинин аброюн элдин арасында бир топ жогорку деңгээлге чыгарып койду десем жаңылышпайм. Рахмат. Эми көрсөтүүнүн башынан бери эле айтып келе атабыз, көйгөйлөрдүн кандайдыр бир 30% гана чечилгендей болду окшойт. Негизи эле курултайдын максаты, багытында барбы ушул нерсе? Мисалы, бир эле курултай өттү, андан кийин кайра республикалык деңгээлде жолугушуу, атайын жыйын болуп, мисалы, айтылган көйгөйлөрдүн чечилиши, аткарылышы боюнча кандайдыр бир талкуу сыяктуу жолугушуулар болду? Мен айтайын, жакында 28 апрелде республикалык деңгээлде эмеде кеңейтилген ушул биринчи элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин кеңейтилген отуруму болду. Ага район, шаарлардын өкүлдөрү, ошол жерден бизде баягы областта, районда төрага деген жок, координатор эми иш жерде жок да, координаторлору катышты. Андан тышкары айрым ушул активдүү турмуштук позициясы бар делегаттар барып катышты. 50-60 адамча болду. Президенттин өкүлү жана аппараттын өкүлү катышты. Бул ошол жерде дагы жанагы канча бардык областтарда өткөрүлдү ушул жыйындар. Баягы жерлерде, областтарда өткөрүлгөн жыйындар өткөрүлдү. Ошол жыйындардагы жыйынтыгы боюнча канчасы аткарылды, канчасы аткарылбай атат. Анан кээ бирөөлөр ошол айтышты жана делегаттар. Ушу биз баягы азыр айтып атпайбы, биз барып ар бир тийиштүү министрликтерге кат бердик деп. Ошолор кайра кат жөнөтүп атат, бул иш каралып атат, мындай планга киргизилди деген жооптор келип атат деп. Бирок иш жүзүндө алы көзгө баягы талап койгон, элдин көзүгө көрүнө турган иш жок деп атат. Бул андан тышкары ошол курултайдан бери эметкен ошо биринчи айыл өкмөттөрүнүн, кээ бир жерлерде айыл өкмөттөрүндө, кээ бир жерде райондордо, анан бир 3-4 областта, областтык деңгээлде өткөрүлдү. Бизде жана айтып кеткен 3 район, шаарларда өткөрүлдү. Бул өзү мыйзамда жок. Эреже жободо да жок, баягы мезгил менен чогулуп турат, башка деген жок азырынча. Бирок
ушу шайланган делегаттардын көпчүлүгү чыныгы мекенчил, чыныгы элге күйгөн, эч кандай жана айтып атпайбы, кабинетим жок, иштеген жок. Кээ бир жерде кабинеттин да кереги жок дейт. Чындыгында эми баягы эл ошол жанагы шайланган делегатка чыныгы ишеним артып кайрылам десе, бир орун болсо жакшы болот ал. Бир орун болуп убакытын белгилеп койсо, баягы элге мүмкүн болушунча ыңгайлуу шарт түзүп бериш керек кайрылууга. Ошондой кайрылууга эметкендер. Анан тышкары дагы жана ошо курултай, жергиликтүү курултайда аныкталган 3 маселеден тышкары дагы азыр барып жолуксам дагы маселелер чыга берет. Турмуш ушундай. Турмуш ушундай дагы чыга берет. Мына маселелер кандай болот деп кайрыла берет. Ошонун баардыгыны бул жерде аткаруу бийлиги, жергиликтүү аткаруу бийликтердин эми көп жоопкерчилик артылат аларга. Себеби ушу айыл өкмөтү, акимчилик, мэриялар дайыма ушу эл менен элдин пульсуну, жашоосунун кандай экендигини дайыма колунда ушу калып, канча минутада канча уруп аткандыгын билип турса, бул менимче ошол өзүнүн ишине дагы, ошо элдин муктаждыгын чечүүдө дагы көп жакшы жыйынтыктарын берет деп ойлойм. Кошумчам бар. Жыл башынан бери, ушул курултай өткөндөн бери Аксакалдар кеңешинин 2 отуруму болуп өттү. Биринчисинде Хайт Исраил жекөөбүз катыштык, экинчисинде мен жалгыз барып келдим, үчүнчүсүндө кеңейтилгенде Хайт Исраилович барып келди. Эч кандай бюджетибиз жок. Өзүбүздүн жаныбыздан барабыз. Өзүбүздүн каржы булактарыбыз өзүбүздүн эсебибизден. Бирок биз талап деле кылбайбыз. Биз элдин маселеси чечилсе, ошого сүйүнүп отурабыз. 30% чечилди дегенде дагы биз сүйүнүп отурабыз. Мына Мурсалиев бардык жигиттер жок дегенде 30% көтөрүлүп чечилип калды деп. Биз талап кылганыбыз эле ушул биздин аткаруу бийлиги менен кошо тыгыз отуруп алып туруп иштешип атканыбыз. Ошол иш жүзүнүн ашып атканына сүйүнүчүбүз. Элдин ишеними бар экен, эл ичиндеги жаралып жаткан маселелерди курултайчылар аркылуу болобу, же болбосо депутаттар аркылуу болобу, аткаруу бийлиги аткарып, ошонун иш жүзүнө ашырып аткандыгында. Чоң рахмат маалыматыңызга. Эми көрсөтүүнүн багытын эң башкы багытка бурсак, элдик курултайдын конституциялык мыйзамы деген нерсе бар. Бул нерсе бүгүнкү күндө коомчулукту, элди дагы кызыктырган маселе болуп атат. Жакында эле ошол парламентте жогорку кеңеште талкууга салынды, бирок айрым депутаттар, жогорку кеңештин депутаттары бул мыйзамга каршы көрсөттү. Себеби кайталама сыяктуу нерсе болуп калды деген сыяктуу. Ошондой эле айрым бир беренелерди алып дагы салышты да. Бул эмне деген беренелер алынды? Жалпы эле сиздердин көз карашыңыздар конституциялык мыйзамга? Мурсалиев баштачы. Негизи биздин ушул көрсөтүүбүздө негизги максатыбыз ушул мыйзам боюнча болчу. Аябай жакшы суроо бердиңиз. Менин колумда турган бул мыйзам, мыйзамдын салыштырмалуу таблицасы. Мен сөздү ушул жерден баштагым келип атат. Негизи ар бир нерсе мыйзам менен чектелип, мыйзам менен жөнгө салыныш керек. Парламентте талкууларды угуп атабыз. Кээ бирки депутаттар чыгып мыйзамсыз болду, өттү деп атат. Кээ биркилери мыйзамдуу болду деп атат. Бирок айланып келип биз баары бир мыйзамдуулукка такалышыбыз керек. Жогорку кеңеште 10 май күнү карап биздин конституциялык мыйзамдын, курултай боюнча мыйзамдын концепциясын гана кабыл алып беришти. Бирок бир топ талаш тартыштар болуп келип атат. Кээ бирки депутаттардын сөздөрүгө мен мындай жооп катары айткым келип атат. Мисалы үчүн мындай. Негизи эле мыйзам, бул конституциялык мыйзам бизге курултайдын өтүшү, курултайды ким чакырат, курултай канча мөөнөттө бир болуп турат, курултайда көтөрүлө турган маселелер, ал делегаттар кантип шайланып келет, алардын бюджеттери кандай болот деген маселе мыйзамда бар. Ушул айланада талаш тартыштар болуп келет. Биздин негизи Аксакалдар кеңешинин сунуштаган мыйзамдын долбоорунда 22 беренеден турса, ал эми жогорку кеңеш муну карап, комиссия жогорку кеңеш муну комиссия карап туруп, муну 15 беренеге түшүрүп алыптыр. Бирок бул жерде кайсы эң негизги маселе, бул жерде жанагы курултай
республикалык деңгээлде бир эле жолу чакырылат, анан жергиликтүү курултайлар болбош керек деген принципке такалышты. Бирок биз Баймурат Асаратович, Айгай, бүт бардыгыбыз делегаттар. Мисалы үчүн мына жогору жакта мисалы үчүн Бишкекте, Ош кайсы эле жерде болбосо, аябай талкуу болуп, бүгүнкү күндө көйгөйгө айланып атат. Бардык делегаттар, коомчулук бул мыйзамдын керек экендигине, ошол жергиликтүү дагы деңгээлде курултайлар өтүп туруштугуна кызыктарбыз. Кантип? Эгерде мисалы үчүн мына курултайды башынан эле курултайда сөз болуп аткан, бул курултай боло электен мурда курултайга аксакалдар келет, кол чабышат, кетчи. Ушул сөз болгон. Кошоматчылар келет деп, жалпак тил менен кошоматчылар келет деген сөз болгон. Бирок биз курултай коомчулук айткандай болбой калды. Там терс, ал жакта проблемалар, көйгөйлөр, бетке айтылган сөздөр болуп кетти, ачууччулуктар болуп кетти. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө менин жеке оюм парламенттин параллельно кандайдыр бир күч пайда болуп аткандыгына тызылдашып атабы, же болбосо кандайдыр бир нерседе мыйзамды артка тебүү процесси жүрүп атат. Бирок караңыздар, жергиликтүү деңгээлдеги мыйзамдын маанилүүлүгү эмнеде? Дал ушул кол чапкан аксакалдар барып калбаш үчүн, ал жака бийликке жагынгандар барып калбаш үчүн, айыл өкмөттө же болбосо акимчилик бирөөнү Палачиев тур, сен барып кел, мына сага каражат демеш үчүн бизде жергиликтүү курултайлар сөзсүз керек. Бунда биз элдин өзүнөн кол көтөрүү менен талашып тартышып, кайсыл көйгөй бар экендигин айтып атып, бир күчтүү бирөөнү тандап жөнөткөнгө мүмкүнчүлүк жаралат. Ошон үчүн бизде жергиликтүү курултай сөзсүз болуш керек. Анан мисалы мындай маселе бар. Аябай көп депутаттардан мисалы үчүн бул мыйзамдын Жанар Акаев айтып атат, мисалы үчүн колдорун буттарын кыссаш керек, алар келиш керек, тушап коюш керек, алар келип көйгөйүн айтып сүрөткө түшүп кетиш керек. Эгерде мындай маселе бар, эгерде чындыгында депутаттар, эл өкүлдөрү ушул көйгөйлөрдү чечүү процессинде мыкты иштеп койгондо, анда биз айткан, делегаттар айтып чыккан көйгөйлөр таптакыр болмок эмес. Демек, биз бул жерде параллельно эмес, биз аларга кайра, эгерде акылы жеткен адам болсо, биз аларга жардам көрсөтүп, алардын балким алар жетпей калган жерге биз жетип, элдин ичинен чыккандыгыбызды, чындыгында ошол жерде көйгөй бар экендигини жеткирүү процессинде аябай жакшы көпүрө түзүп берейин деген үмүтүбүз бар. Мына президентибиз дагы өзү менен 2 күн отуруп укту, мынчалык көйгөй бар экендигини балким президент дагы элестеткен эмес болуш керек. Бирок өтө мындай терең, карапайым калктын ичинен чыккан көйгөйлөр айтылып атат. Бул мыйзамдын актуалдуулугу ошол жерде. Мыйзам сөз кабыл алыныш керек. Бул мыйзамдын жергиликтүү, жанагы чейип салган жергиликтүү маанидеги курултайлар дагы сөзсүз болуш керек деген ойдо айтам. Чоң рахмат. Кайти Исраилович, экөөңүзгө берейин. Жалпы эле ушул жогоруда айтып өттүм, ушул конституциялык мыйзамдын 7 беренесин алып салды депутаттар. Бул нерсе баягы курултайдын максатында кайсы бир бутагын сындырып койгондой нәрсе болуп калып атат. Сиздердин пикириңиздер канчалык? Бул документтин канчалык мааниси? Албетте 7 беренени алып салуу менен сунуштап аткан долбоор коомчулукта дагы талкуу болот. Ар бир Кыргызстандын жараны өз пикирин, өз көз карашын айтыш керек. Себеби курултай деген бул сөз ата бабабыз колдонуп келген, ата бабабыздан бери калып кеткен институт катары пайдалануу коомчулукка азыр аба менен суудай керек экендигине өткөндөгү бир салым айтып кеткендей 163 делегат чыгып сүйлөөгө мүмкүнчүлүк алгандай курултай эле кыргыз коомчулугу өткөрө элек болчу. Мына ошонун таасиринен жогоруда айткандай жогорку кеңештин депутаттары чочулап атабы, бизге же альтернативдүү кандайдыр бир 5-чи дөңгөлөк катары кээ бир депутаттар айтып кетмекчи. 5-чи дөңгөлөк катары биздин ишмердүүлүгүбүзгө өзүнүн көз карашын, өзүнүн таасирин тийгизе турган күч катары сезип атабы дегендей пикир жаралып атат да. Бирок мындайча алып келгениңде бийлик менен элдин ортосундагы чоң көпүрө экенин курултай институту өзүнүн биринчи эле курултайында белгилеп билдирип койду. 7 беренени кыскартуу менен бул курултайды кабыл алуудун бүгүнкү күндөгү келечеги кандай болот? Албетте бул коомчулук дагы өзүнүн пикирин билдирет. Бирок мен ушул областтын координатору катары элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин төрагасынын орун басары катары айтып коеюн. Бул курултай жамааттык курултайсыз
жогоруда Мырзалим айтып кеткендей аткаруу бийлигинин көрсөтмөсү менен бара турган. Анда жанагы депутаттар айткандай ки барып туруп чырк этип сүрөткө түшүп, курсакты тойгозуп, айланып кайтып келе бере тургандай курултайга айланып кала турган мыйзам азыр сунушталып атат. Жергиликтүү курултайдан элдин ичинен ошол элдин маселесин, элдин көйгөйүн жеткирип, ошол ачык айтып, түз сүйлөп, ачуучундукты айта турган делегат бара турган гана курултай, ошондо жогорку кеңештин дагы, аткаруу бийлигинин дагы, президенттин дагы эл менен болгон мамилесине ортоктош, көпүрөлөш, мындай бир түзүм байланыш түзүп бере турган уюм катары кабылданат эле. Өзү делегат бул элдин өкүлү да. Депутат дагы өкүл. Мына азыр экөөнүн айырмасыны жанагы депутаттар, жана жогорку кеңештин депутаттарынын сүйлөгөн сөздөн, ошо болгон талкуудан да карасаң, айырмасы эки башка болуп атат да. Өзү мааниси экөө бирдей эле. Дагы өкүл, бул дагы өкүл. Экөөнүн максаты бир болуш керек өзү. Азыр иш жүзүндө бул мени эме кылышы мүмкүн да, жыйынтык чыгарганда, мисалы үчүн биздин областта мен билгенден ушу бийлик бир жерде аралашкан жок да. Ушу эл өзү тандап чыкты. Кайсы жерде да болсо дагы ачык добуш берүү менен атаандашуу жолу менен шайланды да. Демек, жогорку кеңеште ошондой шайлоо болдубу, болбодубу деген күмөн суроо пайда болот экен. Ошондой эметкен. Себеби ал жерде жанагы ким баны эч ким тана албайт да, жанагы акча берип, башка болуп, ар түрдүү жолдор менен шайлангандыгы. Анан дагы бир эмеси, мыйзамда өзү бул курултай жөнүндө башка мыйзамдар да бар. Мисалы үчүн элдик курултай жөнүндө 2001-жылгы мыйзам бар. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу мыйзамы да бар. Мен мурда ушул айыл өкмөтүндө башчы болуп иштегенмин. Бир 2 жыл, 3 жыл жылдын жыйынтыгы боюнча элдик курултай өткөрүп отчет бергем. Себеби уставта бар. Бардык жергиликтүү эмелерде, аймактарда уставы бар болгону көпчүлүгү ушу бир полкада турса керек, аны эч ким пайдаланбайт да. А жерде так жазылган. Жылдын жыйынтыгы боюнча мындай курултай өткөрүлөт, мындай болот, бардыгы чечмелер, бардык жол жобосу жазылган. Менимче бул мыйзамга ошо жергиликтүү курултайлар өткөрүлөт. Алар ошо жанагы устав менен жөнгө салынат деп койсо, эгер өзгөртүлгөн болсо, жергиликтүү жамаат өзү чогулат да, уставын өзгөртүп алат. Негизи баягы бир эле маселе, бул чындыгында баягы мында айтып коюш керек, айрым ушул курултайды, жана курултай деп жүргөн адамдардын арасында бар. Жанагы биз мынтишибиз керек, аткаруу бийлигин ордуна коюшубуз керек, отчетун алышыбыз керек дегендер да бар. Бирок алар көпчүлүк эмес да. Негизи ушул эмеде анан жанагы эми ошо депутаттардан бирөө айтты, бизде ушул акимдер дайындады, кантип биз билбей калдык деген суроолор болуп атат, ошон үчүн мен айтып атам деп суроо берип атат да, кантип шайланат дегенде. Курултайдын өзүндө ошондой бийлик дайындап, бийликтин айтканын айтып келгендер жок экендиги курултай өзү көрсөттү. Ачуу сөздөрдү айтты. Керек болсо бир делегат айтты да, шериалын чокоюн эстен чыгарбаш керек деди. Бул түздөн түз айткан, адрестүү эме болду да. Бул ошол биринчи элдик курултай чыныгы зарыл экендиги, мыйзамды ошого ылайык кылып, конституция жазылган 5-6 беренде жазылган эле норманы киргизсе эле өзү ишке кире турган. Бул өзү мыйзам эмне? Бул мыйзам жашоонун эрежеси. Бийлик менен элдин ортосундагы мамиле. Ошону эле иретке сап коюш керек. Анан жергиликтүү курултай болбосо, республикалык курултайдын делегаты кайякта шайланат? Ким шайлайт аны? Аким дайындайбы? Туура. Чоң рахмат оюңузга. Көрсөтүү соңуна чыгып калгандан байланыштуу кыскачараак пикириңизди билдирсиз. Ушул
маселе боюнча курултайчылардын кээ бир мыйзамдагы мүчүлүштөр боюнча биз көкүрөк какпашыбыз керек. Чындыгында бул мыйзам кабыл алынсын депчи, мунун дагы чийки жактары болушу мүмкүн. Оңдоп түзүшүбүз керек. Бирок кээ бирки жанагы жергиликтүү бюджеттерге аралашат, анан сунуш берет, иштен алуу боюнча сунуш берет деген жерлери бир аз акча болушу мүмкүн. Ал маселелер туура. Бирок жакшы жагы мыйзам мисалы үчүн буну да башкача болсо азыр акимдерди, айыл өкмөттөрдү түздөн дайын кылышты. Буларга контроль сөзсүз керек эл тараптан. Контроль болбосо биздин кыргыздын мүнөзүбүздө бар олигарх болуп кетип, ал жерди башкарып алуу, хан болуп алуу мүнөзүбүз бар. Ошол нерсеге биз курултай болсо, курултайдан дагы башка бир институтту таап чыгып, ошого коюп коюш керек. Мына блогерлер канча бир жакалап бир топ тизгиндеп коюшту. Кээ бирки садиктер азыр аябай коркот, мындай туура эмес иштегенде. Блогерлердин пайдасы. Демек делегаттардын дагы бүткүн ушундай пайдасы тиет. Ал балким ошол жергиликтүү өкмөттү же болбосо акимди, же болбосо облустун жетекчисини ал көзөмөлдөп турганга туура баратасың, туура эмес баратасың деп ачык пикир айтып турганга аябай жакшы институт болуш керек. Чоң рахмат пикириңизге. Көрсөтүү соңуна чыгып калгандыгына байланыштуу сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Атайын убактыңыздарды бөлүп келип, ошол элдик курултайдын ишмердүүлүгү, элдин көйгөйлөрүн талкуулап, бизге элге түз маалымат жеткиргениңиздер үчүн ишиңизерге ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушун менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Эскерте кетүүчү нерсе, бүгүнкү көрсөтүүбүздүн жүрүшүндө биз биринчи элдик курултайдын ишмердүүлүгү, анын жыйынтыктары, аймактардагы делегаттардын ушундай эле көйгөйлөрүн ишке ашырып жаткандыгы туурасында кеп кылдык. Көрсөтүүнү мен Кундуз Жоробек алып бардым. Эфир аркылуу бандыктар көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.